Кымбаттуу мекендештер, өлкөдө 22 марттан баштап өзгөчө кырдаал режимин киргиздик. Анын башкы максаты коронавируска каршы күрөшүү. Бирок өзгөчө кырдаал кирген биринчи күндөгү көрүнүштү байкап жатасыңар. Тилекке каршы өкмөттүн канчалык көргөн аракеттерине карабастан, бүгүн биздеги көрүнүш абдан өкүнүчтүү. Эпидемия ар бирибиздин аң сезимибизге толугу менен жетпей жатат. Кыймыл аракетибиз азайган жок. Коронавирус миңдеген адамдардын өмүрүн алды. Жоопкерчиликсиз жарандар аны көрүп турсаңар да, өзүңөрдүн кенебестигиңер менен башкаларга коркунуч алып келип жатасыңар. Муну түшүнгүлө. Өзүңүз да балким вируска чалдыккан адам болуп калышыңыз толук ыктымал. Бир адамдын иммунитети жогору, бир адамдын иммунитети начар. Бул вирус адамга жуккандан баштап 14 күндөн кийин гана билинет экен. Ага чейин вирусту сизге ким жуктурганын, сиз канча адамга жуктурганыңызды билбейсиз. Вирус алыс жакта эмес, вирус ар бирибиздин жаныбызда. Күн жылып тышка чыккыңыз келип турат, бирок ушул өзгөчө кырдаалда үйдө болуу негизги шарт. Тартипти сактабаган Италия эмне болду? Бир күндө 700-800дөн адам өлөт деген эмне деген шумдук. Италия эли эми гана түшүнүп жатат. Ал эми жеңишке жакындаган Кытай азыр да чектөөлөрүн ала элек. Биз өзүбүзгө өзүбүз кам көрбөсөк, ким кам көрөт? Ошондуктан, урматтуу мекендештер, жалпы элди коргоо үчүн мыйзамдуу бардык кадамдарга барууга, аларды күчөтүүгө аргасыз болуп жатабыз. Ички иштер органдарынын, анын ичинде патрулдук милициянын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын тартипти орнотуу үчүн иш чаралары күчөтүлөт. А кенебестер болсо сөзсүз жазасын алат. Каникул, карантин бул сейилдеп жүрүү эмес. Аны биз жарандарыбызга өмүрдү сактап калуунун чарасы катары кабыл алдык. Айрыкча медицина кызматкерлери өзүнүн өмүрүн тоболкелге салып, ар бир өмүр үчүн күрөшүп жатышканын көрүп атабыз. Биз ошону баалайлы. Алардын мээнети кайтсын десек, эрежелерди сактап, тартипти күчөтөлү. Өзүңүздөр да бири-бириңиздерди контроль кылыңыздар. Баарыбыз эртең эмне болот деп тынчсызданып жатабыз. Өзгөчө кырдаалды киргизүү чечими адамдардын укугу чектелгенине, экономикага абдан оор кыйынчылыктарды алып келерине карабастан кабыл алынган чечим. Бүгүн баарыбызга жеңил болгон жок. Муну бардыгыбыз түшүнүп турабыз. Көп нерсе өзүбүздөн көз каранды. Эгерде биз бири-бирибизди аясак, тартипти сактасак, илдеттен, дарттан сөзсүз кутулабыз. Жарандарыбыз абалды аң сезимдүүлүк менен кабыл алат деп терең ишенебиз.